Эгер дин ошо кайсы бир улутту жок кылып жиберсе, арабтар жок болуп кетсе керек эле да. Дин биринчи орунда турабы, улут биринчи орунда турабы? Окуганда башталат, түшүнбөгөн нерселер. Астрофизика, астрологияга кандай карайт? Деги экөөнүн ортосунда байланыш барбы? Андан ары жагында таба алышпай атат, аябай чоң атат. Кыргыздын үрп адатын, салтын жок кылып алып коркунучта турган жокпузбу ушул динге берилгендик менен? Кайсы убакта согуш керек, туура жолубузда, туруктуу жолубузда көрсөтүп атат. Кээ бирлер ушу капыр десе эле жанагы бир желмогуздай бир ушундай кабыл алышат, ушу өлтүрүш керек, мындай кылыш керек, тигине керек дегенче кетип атпайбы? Жок, муну жөнөкөй эле кабыл алыш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн мен Шархан Айдарова. Биздин өткөнкү көрсөтүүбүздө биздин агайыбыз, котормочу, илим изилдөөчү Темиралы Кунашев агайыбыз болгон. Ошол көрсөтүүбүзгө абдан көп суроолор келди, ар кандай ой пикирлер келди. Ошол ой пикирлерди элдин каалоосун эске алып, Темиралы Кунашев агайыбызды бүгүн да студиябызга чакырдык. Жана бизге жазылган бардык суроолорго жооп бермекчи агайыбыз. Ошондуктан дагы суроолоруңуздар болсо тартынбастан жазыңыздар. Жана ар дайым жакшы көрүүлөрдү көрүп туруш үчүн бизге катталыңыздар биздин каналыбызга. Лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Кош келиңиз, Темиралы агай. Рахмат. Өткөндөгү көрсөтүүбүздөн ушунчалык көп суроолор болгондуктан, ой пикирлер болгондуктан дагы кененирээк маалымат алалы деп чакырдык сизди. Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз, же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар. Жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп бермекчи. Негизи эле ушул дин маселесинде Торат, Инжил, ошонун баары мусулманчылыктан келип чыккан деген сөздөр бар да, анан кийин бурмаланып кеткен деп. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Бул маселе жалаңы дин чөйрөсүндө эмес, окумуштуулар арасында айрым бир энтузиаст деп коебуз, өз алдын изилдөөчүлөр кеңири козголуп, өзгөчө 20-нчы жылында буга катуу кызыгуу башталды. Дүйнөнүн бир топ университеттеринде атайын дин сабагы окулат. Бизде да азыр көбөйүп калды. Ошо дин жөнүндө сөз болгондо эми алды менен баягы ыйык жазууларга, ыйык китептерди бири-бирине салыштырып окуу башталат да. Мисалы, индуизмде ведалар бар, 4 веда. Андан кийин мына иудаизмде бул Тора деп коебуз, Библиянын эски осуяты. Христианстводо ошол жаңы осуят дейт, Инжил. Анан акыркысы, ыйык жазуулардын акыркысы Куран, ыйык Куран. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек, ошол ведалар байыркы санскрит тилинен бузулган жок. Бирок азыркы индустардын тили өзгөрдү бир топ. Диний тил катары санскрит тили, ошол тилде окушат брахмандар. Ошол тилде калган адабияттар менен иш алып барышат, изилдөөлөр. Буга салыштырмалуу Библия бул грек тилине которулган. Грек тилинде албетте бир тилден экинчи тилге которулганда өзгөрүүлөргө учурайт. Негизи ал оригинал түп нускасы сакталыш керек эле, ал толук окурмандарга жеткен жок. Инжил дагы ошондой. Куран ошол кандай окулса пайгамбардын тушунда. Ушул күнгө чейин ошол тилде басылат, ошол тилде сүйлөнөт, ошол тилде бул оригиналы сакталып келатат. Андан башка жүздөгөн тилдерге которулуп атат азыркы учурда. Бирок негизги маселе ушунда да, бул ыйык китептерди окуп койгондо эле баарын түшүнүп алды деген бул туура эмес. Анда ошол окуганда башталат. Түшүнбөгөн нерселер, ой түшүнгө кирбеген нерселер ошондо башталат. Анткени кабары жок адам
өзүнө керектүүсүн балким билсе билер угуп, ал мындай колго алып окуганда көп нерсе түшүнүксүз башталат да. Биз мына ошо түшүнүксүз нерселерди түшүнүшкө аракет кылышыбыз керек. Ошондо ал дин жөнүндө, жалпы эле билим жөнүндө түшүнүк алабыз. Маселе ушуга келип таккан. Бизде дагы мына акыркы 30 жылда абдан көп окулуп атат. Ар кандай авторлордун эмгектери чыгып атат. Бирок канчалык деңгээлде биз түшүнө алдык, бул өзүнчө карай турган маселе. Анан ушу коомдо ушундай айтылат, бул динге өтө берилип кеткендик улуттун жок болуп кеткенине алып келет депчи. Ошондой коркунуч бар деп эсептешет коомдо көпчүлүгү. Мен да негизи ошолордун катарында болчумун. Анан ушул жөнүндө айта кетсеңиз, негизи дин биринчи орунда турабы, улут биринчи орунда турабы? Деги эле биз кыргыздын үрп адатын, салтын жок кылып алуу коркунучта турган жокпузбу ушул динге берилгендик менен? Мисалы, эгер мусулман динин алсак, ар кандай баягы орустар айтып коет го, таяктын эки учу бар дегенде. Эгер дин ошо кайсы бир улутту жок кылып жиберсе, арабтар жок болуп кетиш керек эле да, биринчи. Анан ирандыктар жок болуп кетиш керек. Арабтар өздөрүнүн тили, өздөрүнүн дини да. Өздөрүнүн дини эмес болчу, өздөрү бутпарастар болчу. Ташка сыйынган 360 идол бар эле, Каабага асылган. Тескерисинче Куран эмне дейт? Силер жок болуп кете турганда, ошо пайгамбар келип, силер биригип, бир тууган болуп, жакшы жолго жетели деп пайгамбар дейт да. История чынында эле ошондой. Мисалы, арабтар уруу болуп чабышчу, эч качан алардын ортосунда бир биримдик болгон эмес. Андан кийинки мезгилди алып карайлы, эми пайгамбардан кийин араб халифаты. Айрымдар ушинтип түшүндүрөт. Араб халифатынын бул идеологиясы болгон. Бул ошо араб халифатынын идеологиясы болгон, бизге бир аз жат дейт. Ага да макул дейли. Эмне үчүн Осман түрктөрдүн империясы 600 жыл дүйнөнү үстөмдүк кылды, андан кийин Аксак Темирдин империясы үстөмдүк кылды. Ошол эле учурда Өзбек хан Алтын Ордо, алар мусулманга келди, мына Татарстан. Эмне үчүн улуттар жок болуп кетпейт? Сиз Курандын астрофизикасын которгом дебедиңизби? Изилдеген. Изилдегенсиң. Анан ошол астрофизика астрологияга кандай карайт? Деги эле экөөнүн ортосунда байланыш барбы? Негизинен азыр 3 бөлүккө бөлүп караш керек. Астрология бар, астрономия бар, астрофизика бар. Астрология азыр илим катары саналбайт. Бул бир тажрыйбалар болгон. Мунун өзөгүндө негизги багытында 7 планета турган. Ошо планеталарга карап, бир орусча айтканда гадать этишкен, төлгө салышкан да. Анын дагы туура келип калган жагы болгон, туура эмес жагы болуп калган. Негизи бул бүгүн илим катары эсептелбейт. Азыркы илим абдан өсүп кетти. Анан астрологияга оппонент болуп астрономдор чыккан, орто кылымдан баштап. Алар мүмкүн болушунча ошол планеталардын кыймылдарын күзө түшкөн, календарлар түзүп келишкен. Бул келечектеги астрофизиканын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошту. Андан кийин ал азыркы астрофизика бул эч кандай күн системасынан сырткары чыкты. Ал астрономдордун, астрологдордун түшүнө кирбегендей чоң экен да. Бир эле галактикада, мына бизди саманчы жол дейт. Түндө көргөн жылдыздардын баарысы бир эле галактика, мына люстрадай. Ошондо болжол менен 400-500 миллиард жылдыз бар. Ал астрологияга караган 7 планета эмес, абдан чоң экен алам. Андан ары жагында таба алышпай атат, аябай чоң экен. Астрофизика келгенде бул буга чейинки түшүнүктөрдүн баарысы
жарабай калды да. Аны ошондой караш. Негизи ошо гороскоп деген бар го, астрология деп коебуз. Ошол мусулманчылыкта кандай каралат? Негизи жылдыз төлгө салган бул Орто кылымда жеке мен окудум. Мисалы Аксак Темирдин китебинде такай жанында астрологдор болгон экен. Ошонун бир жемиштүү результаттарын да көргөн экен. Баягы улам тажрыйба кыла бергенде кандайдыр бир закономерностьтер билинип калат да. Мисалы азырга чейин айтылып турат, Марс бул воинственный планета. Марс жакындап келсе согуш болот, ушундай бир түшүнүктөр бар. Мунун түзү кысыл экен, кызыл канды пайда кылат экен деген. Юпитер бул абдан чоң, Венерага жакшы мамиле жасашкан. Проблемаларын. Сатурнда да проблема бар деп. Бирок эми бул толук илимий эмеге туура келбейт. Биз азыр ал өсүп кеттик аябай. Астрологдорду көрсөң, эми күлүп койсоң болот жылмайып. Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз, же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп келмекчи. Үрп-адат, каада салт деген нерсе башка улуттардан бизди айырмалантып турат эмеспи? Анан биз көпчүлүгүбүз ошол нерсени мындай жок кылбай кармап калууга, улутубузду сактап калууга негизи аракет кылабыз да. Негизи бул улуттук көп деле каада салтка каршы келбейт экен. Мисалы мен Куранды 40 жыл окуган адам катары. Эми бул Куран жөнүндө сөз болгон да. Хадистерде, шарият өкүмдөрүндө айрым бир алымдардын жазган эмгектери бар. Алар Куран эмес албетте. Бирок алар да каршы чыкпайт. Ошол эле учурда биз улуттук каада салтты азыр канчалык деңгээлде кармап атабыз өзүбүз. Диний огула. Мисалы динди жаап койгон баарыбыз көрүп калдык. Коммунисттердин тушунда биз канчалык деңгээлде сактай алдык. Алар бизди ачык эле кедей кандын итке минген чортомандын баласы болчусуң, билимсиз болчусуң, мындай болчусуң, тигиндей болчусуң, маймылдан тараган болчусуң деп окутту. Биз унчукпай эле келдик. Ошол убакта биз салтыбыздын көбүн жоготтук. Тескерисинче азыр биз салтыбызды бир аз тикелеп атабыз. Ошол эле учурда эгер мусулман фанаты болсо, алар менен тең ата сүйлөшүп атабыз биз. Жок, андай эмес, мындай болуш керек деп. Мурун андай жок болчу. Сиз жогоруда айтып кетпеңизби, идол депчи. Жанагы Каабадагы ташка сыйынуу ошол идолго туура келбейби? Каабанын өзүн азыр ажды айланып атат, бул ташка сыйынууга туура келбейт. Мисалы, мен жөн эле жактай бербейин, окуп коеюн. Курайш деген сүрө бар. Ошол Мухаммед пайгамбар Курайш уруусунан чыккан. Курайш сүрөсү 160 сүрө экен. Курайштын биримдиги үчүн, алардын кыш менен жайдагы биргелешкен сапары үчүн алар бул үйдүн эгесине кулдук кылышсын дейт. Ташка кулдук кылсын деп атпайбы? Үйгө. Бул үйдүн эгесине дейт. Ошо мечиттерди Ал үйдүн ээси Кудай да. Кудай да. Мисалы мечитти да Кудайдын үйү деп коебуз эмне үчүн? Андай десек бир бай ээлеп алып ошонун үйү болуп калат. Эч кимдин мүлкүнө жатпайт, жеке менчигине. Калыс ошо Кудайга сыйына турган үй деп, анан ошондон улам Кудайдын үйү деп коюшат. Анан дагы бир суроо бар. Негизи мусулманчылыкта өтө берилип сыйынгандардын катарында ушундай ишеничтер бар. Музыка ойногонго болбойт, ырдаганга болбойт, ошого окшогон нерселер. Ошол жагын адекваттуу которуучу катары эмне деп айтат элеңиз? Музыка жөнүндө такыр сөз жок. Куранда. Куранда каршы, аны колдогон дагы каршы дагы сөз жок. Музыка ушу таптакыр арам, бул тыюу салынган деген сөз жок. Ошол эле учурда музыканы кимдер ойнойт? Мен муну өткөндө дагы айтканмын. Дагы бир жолу айтайын. Мактаныш эмес. Мына гитара мен ойногон инструмент.
60 жыл мамлекеттин акчасы кетип студенттер окуп чыгат. Бир дагы соло концерт берген музыкант чыга элек бизде консерватория училищеда. Бул эмне үчүн? Бул өтө татаал жумуш, муну кылбаш керек да. Муну ошо Кудай бир орусча айтканда одаренный адамдар кылыш керек. Ошон үчүн шарият аны тыюу салат, сүрөт салганды. Ал Кудайдан берген талант болсо ал өзү чыгат окубай эле. Биз ошону баягы ажыратып карабайбыз да. ооба. Мисалы менин эркимде болсо мен мынау музыкалык окуу жайлардын көптөрүн жабат болчумун. Андан көрө пайдалуу иш кылсын деп эле 5-10 жыл окуп. Ырга келсек, бул ыр музыкадан дагы өтө татаал кесип. Муну чанда миңден бир киши ырдасырдайт, ырда болсо жок. Мына мен Нуршыбай менен 8 жыл жүргөн кишимин. Ал ырдаганда таш эрип кетейин депчи элестетип атам. Андан кийин мен башка ырчыларды уга албайм. Бетин ачык айта албайм, бирок уга албайм. Бул өтө жогорку даражадагы адамдарга бериле турган талант, ыр, музыка, сүрөт. Ошон үчүн ал шарият алымдары муну карабайт. Жоопкерчилиги ошол үчүн. Менин оюмда да жеке оюмча негизи эле ушу маданият тарабы, музыка, инструмент ойноо, сиз айткандай ырдоо, негизи эле Кудай тескерисинче адамга мындай кошумча бир өнөр катары муну Миңден бирине берилген атайын тартуулат деп ойлойм. Туура. Бизде коомчулукта ошо теңирчи, анан араб кол деп бири-бирин ушинтип калат эмеспи? Негизи эле теңирчи деп эмнени түшүнөсүз? Куранга ошо теңирчилик негизи туура келеби мындай? Карама каршылык жактары. Мен муну мурунда айткам. Мен теңирчилик деген такыр түшүнбөйм. Кабыл ала албайм да. Эмне үчүн кабыл ала албайм? Мына мен Манас тизилдеп жаздым. Саякбайды дагы, Сагынбайды дагы ийне жибине чейин карап. Бир дагы ал жерде теңирчи же теңирчилик деген сөз жок. Теңир деген бар. Теңир жалгасын жаратканын бир теңир деген бар. Эми ал Кудай да анан аны кандай энчилеп аласың, мен теңирчимин деп. Орустан айтпайт. Мисалы мусулмандар мен Аллахчымын деп айтпайт да. Ооба. Бир партияда жүргөндөй болот. Терминди туура коюш керек. Бул өзү рабочий термин болчу. Илимий деле термин эмес. Этнографтар. Билбей койгон баягы 19-кылымда келгенде бул кыргыздар түрк элдеринин дини кандай, эмнеге ишенет. Анан теңирге ишенет экен деп, анан теңириянство деп жазып коюшкан муну. Бирок алардын жазганына чейин биз жөн эле теңир деп эле көргөнбүз. Теңирчи андай мындай деген сөз жок. Теңирчи деген сөз чындыгында бул жакында эле чыккан сөз да. Ооба. Акыркы 30 жылда пайда болду. Акыркы убакытта. Карасайдын сөздүгүндө жок, орфографиялык сөздүктө. Юдахинин сөздүгүндө жок. Эч бир сөздүктө жок. Булар жөн эле этнографтар өздөрү үчүн рабочий термин деп коет. Ал дүйнөлүк эмеге өтпөгөн. Теңириянство, теңиризм деп жазып койгон. Анан биз ошолорду ээрчип кетишибиз керек. Манаста турат ак дин. Динин ошо билген эмес алар. Ак дин деп жаза алган эмес ошо окумушту. Окуган эмес Манасты. Манас демекчи, ошол Манас тууралуу дагы Манас темасында аябай көп суроолор болду. Анан эми азыр экөөнү Куран менен аралаштырып койсок болбойт. Сиздин убактыңыз болсо, буюрса кийинки көрсөтүүлөрдү өзүнчө кайрылалы ушул темага. Анан могул сизден мен китепти алып, Куранды өз алдынча түшүнүп, адекваттуу которулуш деген үчүн кыргызча окуп түшүнүүгө аракет кылдым. Бирок сиз өткөндө айттыңыз го, аябай чоң информацияны ушундай басып кичинекей кылып туруп берет депчи. Ошол себептенби чын эле муну дароо түшүнө калыш өтө кыйын экен. Бир сүйлөмдү окуп, бир канча ирет талдап түшүнгөнчө да көп убакыт өтүп кетет экен. Анан могул жерде ушундай бир сүрө дейбизби? Сүрө 87-чи сүрө. Ушундай айтылат экенде, ушуну сиз түшүндүрүп койсоңуз. Алгачкы ыйык барактарда да, Ибрахим менен Мусанын ыйык барактарында да так ушундай болчу. Бул эмне жөнүндө сөз болуп атат? Түшүнбөй калдыңбы? Эмне жөнүндө айтып атат? Жардам берейин. Канча аят экен ошол сүрө башталат? 19 аят экен. 19 аят ошентип бүтөт бекенби? Бул мындай. Сен эле эмес, эгер мындай чоңураак масштабта карасак, эң кыйын чыгыштануучу арабист окумуштуулар
ошол дүйнөгө баягы даават айткан деп коеюнчу азыр тил менен. Даават айткан аалымдар өмүрүн Куранга сайып Куран менен жашаган окумуштуулар ким болбосун Куранды окуганда бир көп түшүнүксүз суроолорго кабылат да. Анын баарысына жооп бере албайт. Бул ушул оор маселе бул бүгүн пайда болгон жок. Бул ушу Куран жазылган 14 кылымдан бери ушул маселе бизге чечилбей келатат. Куранда бир система барбы түшүнүүгө мүмкүн болгондо. Ошол мүмкүн эмес экен. Орусча айтканда, же илимдин тилин менен айтканда методология деген жок буга чейин. Ошон жеңилирээк түшүнүүнүн методу. Кандайдыр бир ачкыч керек да ушу баягы туура түшүнүш үчүн. Анан мен бул Курандын мазмунун көп жылдар мен да кыйналып изилдедим. Бул бири канча бири менен айырмаланган информациялардан, маалыматтардан турат. Мисалы эң жалпы калайыкка түшүнүктүүсүн касас деп коет. Касас деген бул термин жай баяндалган окуя. Куранда мында адам атадан Мухаммед пайгамбарга чейин келген бардык пайгамбарлардын тарыхы менен бүткүл адамзаттын тарыхын эволюциясын айтат. Андан кичинерээк да информациялар бар. Бир аяттан турган. Мисалы, мен сага бирөөнү окуп берейин. Мына Фуркан сүрөсү. 25 сүрөнүн 53-аяты. Мында деген экен. Ал эки деңизди кошту. Мунусу даамы таза. Тигиниси тузу шор. Экөөсүнүн ортосун кошпой ажыратып турган бекем тосмо койду. Жана эки деңиздин кошулбай аткан, Бул дүйнөлүк эмеде мен дагы кайталап коем. Бул интернетте бүткүл дүйнөгө bir 50-60 жылдан бери эле жарыяланып келип атат. Капитан Кусто деген болгон, француз. Өмүр бою океанограф, океан изилдеген. Ал ошо Гибралтар кысыгында жер ортолуктун деңизи менен Атлантика океаны кошулган жерин изилдесе, bir суу массив менен экинчи bir суу массиви кошулбайт, аралашып кетпейт экен да. Туздуулугу дагы жаныбарлар да башка экен. Бул жерде айтып атпайбы? Ал деп Кудай ошо эки деңизди кошту, бирок ортосуна көрүнбөгөн тосмо койду деп. Анан ал окумуштуу абдан таң калыптыр. Анан бул илимий ачылыш катараны жарыя кылганда кийин ага айтышыптыр. Ал Куранда 1400 жыл мурун айтылган деп, койчу деп тур. Аны бул аятты окуп көрүптүр. Чын эле ошондой. Бирок ушул күнгө чейин илим аныктай албайт экен. Эмне үчүн кошулуп кетпейт? Эмне себептен экен? Көрүнбөгөн тосмо койду деп турабы? Мындай аяттарды окумуштууларга айт. Муну мисал деп коет Куран. Бул бир аяттан турат. Тиги пайгамбарлардын окуясы бир нече аяттардан турат. Ал түшүнүктүүрөөк. Андан кийин информация дагы кысылат. Бир сөздөн турган аяттар бар. Мисалы Вашшамсы деп коет. Муну эми толугураак маанисин түшүнүш үчүн күндү күбө кылып касам берем деген сөз. Ошол жерде сиздики башкачараак берилиптир мааниси, мурунку которулуш башкача экен. Күнгө касам деп койсо, анда Алла Таала күнгө касам берген болуп калат да, бир макул. Ант бергенде, Жок, ал жерде мааниси күндү күбө кылып касам берем. Эмне үчүн? Бүт өтүп аткан кубулуштардын бардыгына күн кыяматка чейин күбө. Ошол касам аяттарында тилге алынган предметтердин барысы тоо, жылдыз, ай, түн, күн. Бул Алла Тааланын күбөлөрү экен, кыяматка чейин турат экен, ал жок болбой. Ошолмо. Анан эң акыркы абдан баягы кысылган информация бир тамгадан турат. Мисалы Нун деп коет, Ны деген бир тамга. Эмне экенин эч ким билбейт. Каф дейт, Кы тамга. Ушундай 4 азырынча мага белгилүү 4 бөлүктө турган информация бар. Сиз өзүңүз которуп элексиз аны, Жок, котордум, маанилерин жазгам. Эми сенин сөзүңө келейли.
Окурмандар Куранды өздөрү дагы алып окуп көрсө болот. Курандын 87-сүрөсү Аала сүрөсүнүн акыры 19 аяттан турган акыркы 2 аяты алгачкы ыйык барактарда да Ибрахим менен Мусанын ыйык барактарында да так ушундай болчу деп турат. Мунун мааниси ушундай экен. Адам атадан Мухаммед пайгамбарга чейин 20-дан ашык пайгамбарлар айтылат Куранда. Ушунун баарысы ашык кеми жок 19 аяттан берилет экен. 18 эмес, 20 эмес. Бул эмне үчүн ыйык барактарда да так ушундай болчу деп. Ыйык барактардын бир бетиндеги текис 19 аяттан турган экен. Ашык кеми жок. Ошо Курандагы бардык пайгамбарлар жөнүндөгү маалыматты Адам атадан Мухаммед пайгамбарга чейин карап келгенде же туура жайгаштырганда 19 аяттан туруп калат. Шахматта фигураларды тизгенде. Андай изилдеш керек. Мына жанагы 14 кылым бою ачылбай келе аткан методология ушул экен. Аалымдар ошончо кыйналып атыптыр. Анын методологиясын таба албай, ошондон улам менден да бир сабак алган шакирттерим бар. Ошолор үчүн мен мындай элчи пайгамбарлар деген ошол бүткүл пайгамбарлар жөнүндөгү маалыматтарды 19 аяттан тизип колонкага алып чыгардым. Алар ушундан карап окуп эле түшүнүксүз жерлерин сурайт, ошо боюнча окуйбуз. Ошол менен Адам атадан Мухаммед пайгамбарга чейин жетип келебиз. Мына бул жерде Адам атанын доорунда 4 пайгамбардын аты бар экен, Куранда айтылган. Адам, Идрис, Зулкарнай, Нух. Нух пайгамбардын доорунда Нух, Худ, Салих деген 3 пайгамбар. Ибрахим пайгамбардын доорунда Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Шуайб, Якуб, Юсуф, Муса, Харун, Илияс, Дауд, Сулайман, Алияса, Юнус, Закария, Яхья, Иса, Мухаммед. Ушул пайгамбарлардын бар 19 аят менен айтылат. Ошондо бизде системалуу түшүнүк болот. Дагы бир кызык жери Адам атанын доорунан Топон сууга чейин 342 миллион жыл экен. Нух пайгамбардын доору Ибрахим пайгамбарга чейин 111 миллион 240 миң жылга созулуп бул өткөн бул доорлар. Ибрахим пайгамбарга да 302 миллион жылдан ашык кетет. Бул эми башталды. Биздин доор эми башталды. Биздин доор эми башталды. Канча жылга созулушу мүмкүн? 302 миллион жыл ашык созулат кыяматка чейин. Биринчи пайгамбар Адам ата болгон деп атасызбы? Адам ата болгон. Биринчи пайгамбардан акыркы пайгамбар ушунда Мухаммед пайгамбар болот да. Ошол экөөнүн ортосунда канча жыл өткөн? Ошол экөөнүн ортосунда да айтып берейин. 453 миллион 240 миң жыл өтүптүр. Муну эмне аркылуу эсептешкен? Муну мен эсептедим. Сиз эсептедиңиз. Эмне аркылуу эмес, жана 19 аятта хронологияны берет. Ушул 3 доордун. Ошону эсептерин да берет. Аны алып кошуп көбөйтүп чыгарып аласың. Мен эмнеге айтып атам? Методология жок болчу. Биз башаламан окуп келгенбиз. Азыр биздин колубузда методология бар. Ошого салабыз биринчи текстти, компьютерге салгандай. Андан кийин анын маанисин изилдейбиз, анан чыгып келет информациялар. Андай эмес, туура эмес деп мындай каршы чыккандар болбодубу? Сиздин ушул туура эмес десе келип отурайлы, анан кийин мен өзүмдүн аргументтеримди коеюн, алар дагы өздөрүнүн аргументтерин койсун. Бир шарт менен калыс адамдарды да коебузбу карап турган. Мейли Арабиядан келеби, Пакистандан келеби, Марс менен Юпитерден келеби сүйлөшө беребиз. Акыйкат бар бул жерде, акыйкат. Анан ошо элдердин Мына суроолоруна дагы бир сөзүңө ылайык. Мына учебник по Корану деп турат а? Бул да сиздин Часть вторая. Жөө, муну космологиясы. Муну Германияда 23 жыл иштеп аткан астрофизик, физика илимдеринин доктору Талант Рыспаев жазды. Ушул кызыгып баягы Куран методологиясы.
Бул орусчасы өзбек тилине, казак тилине да которуп атам дейт, араб тилине, фарс тилине, түрк тилине, немис тилине которуп атам. Формулалар мен өзүм да кээ бир жерин түшүнбөй калдым. Ал алгебра менен формулаларын да чыгарып бериптир. Математикта. Ал муну көрүп аткан адамдар бар азыр ар жакта. Түркияда, Германияда, Америкада карап аткан кишилер бар кызыгып. Кыдыр ата деп коебуз го бизде. Аны мындай кылайлы. Мен азыр сага айттым. Бул жагы менин шакирттерим уласын. Адам атаны бирөөсү айтат, Идрис пайгамбар да айтат, Кыдыр пайгамбар да бирөөсү айтат. Ровно мен сөз бергенде 19 аят менен түшүндүрүп айтып берет. Макул. Мен ушул жерден токтотоюн. Рахмат сага. Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз, же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп келмекчи. Темиралы агайыбыздын шакирти Баялы Кадырбаевич Саркулов отурат. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студияга. Калган сөздү мен шакиртим улантсын деди. Эми мына биз ошол 19 аяттардын бир ошо толук тексти менен таанышып көрсөк да. Бул ошо Адам ата менен Иблистин окуясы. Бул мына ошо Аль-Хижр сүрөсү 15-сүрөнүн 28-46 аяттарында ошо толук 19 аят менен ушул жерде бир толук бир маалымат берилет да. Эмесе биринчи ушул 19 аятты толук окуйлу, анан буну ошол суроолор менен болсо анан жооп берип талкууну баштасак. Бир убакта эген периштелерге айтты: "Мен адамды тулкусун шыңгырап кургаган ылайдан жаратам. Мен аны мүчөлөрүн теңдештиргенден кийин өз рухумдан үйлөп, ага жан киргизгенимде силер ага баш ийип сажда кыласыңар." Периштелердин бүт баарысы топтолуп ага сажда кылышты. Иблистен башкасы. Ал сажда кылгандар менен бирге болбой текеберлик кылды. Алла айтты: "Эй Иблис, сага эмне болду? Сажда кылгандар менен бирге болбодуңго?" Ал айтты: "Мен тулкусын шыңгырап кургаган ылайдан жараткан адамыңа сажда кыла албайм." Ал айтты: "Сен мындан чык, сен ташбаранга калдың. Сен кыямат күнгө чейин каргышка калдың." Ал айтты: "Эгем, алар кыямат күнү тирилгенге чейин мага мөөнөт бер." Ал айтты: "Аллах, сен мөөнөт берилгендердин бирисиң. Маалым болгон күнгө чейин." Ал айтты: "Эгем, мени адаштырганың үчүн мен да алардын баарысын жер бетинде бүйүрүн кызытып арбай берем, адаштыра берем. Калыс кулдарыңдан башкасын." Ал айтты: "Менин ушундай туруктуу жолум бар. Сени ээрчибей, адашпай жүргөн менин кулдарыма сенин бийлигиң жок. Адашкандардын баарысына убада кылынган тозок жаханнам жайы бар. Анын 7 дарбазасы бар. Ар бир дарбазадан бир бөлүгүнө кирет. Такыба пенделер бактар менен булактарга, бейишке кире турган болгондо айтылат: киргиле, тынч, аман болгула." Мына ушинтип 19 аят менен бул жерде бир чоң окуя сүрөттөлүп атат да. Эми суроолоруңуз болсо, ушу суроолорго жооп бергенге аракет кылайын. 19 сүрөнүн ичинде ушундай жери бар экен. Түшүнүктүү, бирок ошону кененирээк окурмандарга, көрөрмандарга түшүндүрүп кетсеңиз деген мааниде. Периштелердин бүт баарысы топтолуп ага сажда кылышты. Иблистен башкасы. Ал сажда кылгандар менен бирге болбой текеберлик кылды. Ал айтты: "Эй Иблис, сага эмне болду? Сажда кылгандар менен бирге болбодуңго?" дейт. Ошондо бул шайтан жөнүндө сөз болот эте. Бул жерде азыр Кандайча ал шайтанга, шайтан болуп калган, эмнеден улам? Рахмат, абдан ошо жакшы суроо бердиңиз. Негизи бизде бул азыр жаңы болуп атат. Негизи мурда биз мынтип Куранды баягы бир систематически окуган эмеспиз да. Мына ошо агайдын эмгегинин натыйжасында бизге азыр ошо Куранды системалык түрдө окуп түшүнүүгө мүмкүнчүлүк пайда болду да. Анан ошондо карап келгенде ошо ар бир окуя же болбосо ар бир маанилүү бир маалымат эгерде ошо Аллах Таала тарабынан берилген болсо, ошо толук ашык кеми жок,
19 аяттан ушу пайгамбарларга берилген экен да. Анан ошондон бери ошол уланып, акыры ошо пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга чейин жетиптир да. Ошонун баарысы ошо Курандын ичинде турат экен. Анан ошуга биз таң калып, анан ошо окуп үйрөнүп, мына азыр сиз өзүңүз айтып аткандай, бул ал Хижр сүрөсүнүн ошо 19 аяттан турган ушул бөлүгүндө ушул иблис жөнүндө маалымат кетет да. Бул иблис ким? Эми биз иблис жөнүндө көп эле айтып билебиз. Молдекелер, башкалар көп эле айтып жүрөт. Бирок мен бул жерде ошо Куранга кайрылгым келип турат да. Мисалы үчүн Куранда Жин сүрөсүнүн 50-аятында мынтип айтып атат. Бир убакта периштелерге айттык, адамга сажда кылгыла. Иблистен башкасы сажда кылышты. Ал жин тукумунан болчу дейт. Мына ушул жерде биз иблистин ким экенин так түшүнүп атабыз да. Демек, ал жин тукумунун өкүлү экен. Буга чейин көп эле мындай Куранды үстүртөн изилдебегендер, периште да, бул жин дагы өзү бир периште болгон. Анан ошо Алла Тааланын ушул жерде өкүмүнө баш ийбей коюп, динден чыгып, анан бул капыр болуп, шайтан болуп калды деп айтышып жүргөндөр да бар да. Негизи мынакей ал туура эмес экен. Мына бизге Куран муну так бизге түшүндүрүп атат да. Ал жин тукумунан болчу деп. Демек, мурунку котормолордо ушул жин тууралуу айтылган да. негизи көп эле алымдарда айтылып эле жүргөн, бирок маани берилген эмес да. Бул Куранга, биз Куранга маани берген эмеспиз. Ошол себептүү бул ошо так жооп айтылган. Агайдын котормосунан улам албетте мына кененирээк ошондон кийин мына түшүндүрүп ошо агайдан сабак алдык да. Ал киши мына бизге ошону түшүндүрүп берди да. Эмне үчүн иблисти бул ким деген маселеге келгенде бизге ошону мына так түшүндүрүп берди да. Негизи бул иблис ким, анан жин ким деген суроо келип чыгат да. Көрсө, Аллах Таала ошо адам ата жаралар электен бир миллиондогон жылдар мурда жин тукумун жараткан экен. Мына ошо жиндер бүтүндөй ошо ааламга тарап, ээлеп, адамдай ошо бийлик кылып, өз ара согушуп, башка кылып, ушундай болуп жашаган бир аң сезимдүү, күчтүү макулуктардын бири экен да. Мына ошол учурда ошол иблис ошол жиндердин падышасы болгон. Мына ошол жерде бул күбө катары мына ушул адам атаны, адамды жасоо процессинде бул катышты да. Ошол балким ошол учурдагы ааламдын падышасы катары катышты. Анан кийинки менин эмелерим биз менин окуп аткан классташтарым деп коеюн. Алар эми бул боюнча кийин өзүнчө айтып беришет. Бул да өзүнчө бир чоң кызык тема. Негизи биз азырынча ушуга токтолуп туралы, бул жиндердин өкүлү болгон. Анда мен кийинки суроону берсем. Бул жерде ушундай деп жазылат. Ал айтты, сен мөөнөт берилгендердин бирисиң дейт. Бул жерде ким жөнүндө, эмне жөнүндө сөз болуп атат? Ошону айтасыз. Ошо кызык, жакшы суроо да. Негизи бул жана баш ийбей койгондон кийин Аллах Таалага өкүм чыгарды да. Сен капыр болдуң. Демек, бул жерден чык депчи. Сен ошо өзүңдүн жазаң алдың дегенде мынакей. Каргышка калдың деп атат да. Сен кыямат күнгө чейин каргышка калдың деп атат. Жинди айтып атат. Жинди айтып атат. Себеби жана адамга сажда кыл дегенде, ал сажда кылбай койду да. Мына периштелердин баарысы сажда кылды. Эмне үчүн адамга сажда кылып атат? Бул өзүнчө да чоң маселе да. Бирок бул текебердик кылып баш ийбей койду да. Адамга сажда кылбай койду. Ошон үчүн муну Аллах Таала жазалады. Сен каргышка калдың депчи. Анан ошондо бул суранып атпайбы Аллахтан? Эгем алар кыямат күнү тирилгенге чейин мага мөөнөт бер деп. Демек, ошо бир мөөнөт сурады да. Аллах Таала айтып атат, сен мөөнөт берилгендердин бирисиң деп атат. Бу жерде так айтып атат, бирисиң деп. Демек, иблистен башка дагы мөөнөт берилгендер бар деп түшүнүшүбүз керек да бул жерде. Ошондо алар кимдер болушу мүмкүн? Бизге мына ошо мурунку макулуктардын ичинен иблисти берип атат Куранда. Мына ошо мөөнөт берилген ошо иблис болду деп. Демек, кийинки жаралган макулуктар, себеби деген адам халиф болуп жаралып атпайбы? Ошол мурдагы жиндердин бийлигин өткөрүп ала турган экинчи бийликти жүргүзүүчү, же болбосо орун басар дегендей. Бийликти алмаштырып өткөрүп алуучу мураскер дегендей маанилерде келет да. Демек, бул ошо кийинки мураскер, бийликке мураскер болуп аткан адам тукумунан дагы бир топ мөөнөт берилген адамдар бар деп түшүнүшүбүз керек да.
Эми алар боюнча кийин дагы өзүнчө токтолобуз. Эми бул көп. Мен ушу бир эле маселени бирөөсүн эле айтып коеюн. Бул бизде мына ушу бүгүнкүгө чейин ушу легенда болуп, жомок болуп, миф болуп айтылып келип аткан Кыдыр алейхиссалам. Бул пайгамбар болгон, ошол кыяматка чейин ошо адам тукумунун ичинде мөөнөт берилген пайгамбарлардын бири. Бунун эми миссиясы ал өзүнчө бөлөк тема. Кыдыр алейхиссалам дедиңиз, ал Куранда кандай, эмне кантип жазылган? Куранда негизинен аты жазылган эмес, бирок бул Муса пайгамбардын окуясында толук айтылат. Ошо биздин ошол Муса алейхиссаламга сабак бериш үчүн ошол берилди эле деп. Муну эми көптөр билишет. Муса пайгамбар деңиздин жээгине барып, анан Аллах таала шек барсаң жолугасың дегенден жолугуп, анан жана кемеге түшүп алып, анан өткөргөн жери бар да. Бул боюнча хадисте Мухаммед пайгамбар аны ошол Хидыр деп эле ачык эле айткан. Ошол Хидыр болчу деп. Ошон үчүн баягы Хидыр деп айтабыз, Кызыр деп айтабыз, Кыдыр деп айтабыз. Бул баары эле ошо бир эле эме жөнүндө айтылат да. Дагы мындай деп жазылат: калыс кулдарыңдан башкасын дейт. Мени адаштырганың үчүн мен да алардын баарысын жер бетинде бүйүрүн кызытып арбай берем, адаштыра берем. Демек бул шайтан сөзү окшойт да. Калыс кулдарыңдан башкасын. Ошо сен мөөнөт берилгендердин бирисиң дегенден кийин анан ал Алладан уруксат сурап атат да. Айтып атат да, мына сен мени ушинтип жолуман адаштырганың үчүн мен дагы сенин ушул жаратып аткан ошо халифеңдин тукумдарын, адам тукумдарын колумдан келишинче ушу жолунан адаштырып бузам деп атат да. Бирок сенин калыс кулдарыңа башкасын. Демек суроо туулат да, калыс кулдар деген ким деген маселе туурабы? Ошон үчүн мен бул жерден бир эмени окуп кетейин. Мисалы үчүн 16-чы Нахл сүрөсүндө мындай деп айтылат да. Ибрахим Алланын дининде түз жүргөн ханиф болчу. Ал мүшриктерден да эмес эле. Анын берген бактаалайын шүгүр кылган пенде болчу. Ал аны тандап алды да туруктуу жолго карай туура жолго салды. Биз ага дүйнөдө жакшылык бердик, акыретте да жакшылардын бири. Ушундан кийин сага жашыруунга бар бердик. Ханиф Ибрахимдин жолуна эришет. Бул мына пайгамбар айтып атат да. Бул ошо калыс кулдардын ошо башында мисал катары ошо Ибрахим пайгамбарды көрсөтүп атат. Себеби ал ошо өзүнүн чөйрөсүндө атасы, падышасы, жана башка элдин бүт барысы мына биз ишенген Кудайга сыйын дегенде дагы ал жок. Мен бир гана Кудайга сыйынып мына турган да. Бул калыс турду да. Мына ошо бир гана Кудайга сыйынам, мен силердин идолдоруңарга, күнүңөргө да, айыңарга да, жылдызыңарга да сыйынбайм деп ошого тургандык үчүн ошол үлгү катары берилип атат да. Демек ошо адам ата жаралгандан баштап азыркы учурга чейин ошо дин бузулуп жок болуп кеткен учурда дагы ошо калыс кулдар турат экен да. Эми бул бүгүнкү күндө азыр именно кимдер деп айтканда бул ошол жанагы дин жолунан барып туруп туруктуу жолго өткөндөр деп айтпайбы, туруктуу жолдо тургандар. Бул ошо бүгүн жана суфизм мындайча айтканда. Туруктуу жолго өтүп кетет экен. Эми бул боюнча өзүнчө сөз кылабыз. Ошо туруктуу жолго келгенде бул дагы өзүнчө ошо ачылат да бул тема дагы. Анан жогоруда айтып кеттиңиз, бир капырлар деген сөз болду. Капыр десе эле, биздин түшүнүгүбүздө мисалы Кудайга ишенбеген, Аллага ишенбеген деп айтылат го. Ошондой адамдар дейт. Анан негизи эле бул башка диндеги адамдар да көп да, мусулмандан тышкары. Мисалы католиктер, христиандар. Мындайча айтканда, эми ошолор капыр болуп атат да. Анан элдин көпчүлүктүн түшүндүгүндө да. Бирок алар христиан болуп төрөлгөн үчүн, ата энеси өздөрү католик болуп төрөлгөндүгү үчүн алар күнөөлүү эмес да, туурабы? Анан алар төрөлүп эле ушу бир алым менен ушундай сүйлөшүп калган. Ошондо мен ушул суроону берсем, жооп бере алган жок да. Анан алардын ошондой болуп христиан болуп төрөлгөн үчүн күнөөсү жок болуш керек десем, бирок алар өздөрү каалап мусулманчылыкка өтүш керек дейт да. Алар миллиондоп саналат, өз чөйрөсүндө жашайт. Кантип ал мусулманчылыкка өтөт? Кантип кабыл алат ал мусулманчылыкты? Ал ошо католик болуп төрөлдү, католик менен өтүш керек да алардын түшүнүгү боюнча. Негизи элечи, бул адамзаттын баягы закону боюнча, туурабы? Анан алар ошондой болуп башка динде төрөлгөн үчүн
күнөөлүү эмес, жана мусулманчылыкка өтүүгө дагы алардындай. Түшүнүм сурооңузду. Негизи туура. Адам төрөлгөндө күнөөкөр болуп төрөлбөйт. Төрөлгөндө бардык адам ушу мусулман болуп төрөлөт деп айтылат да. Анан бизде дагы бир туура эмес түшүнүк бар. Ушу мусулман десе эле биз ислам динин Мухаммед алейхисаламдан бир жагын эле түшүнүп калып атабыз да. Жок. Адам ата да мусулман болгон. Пайгамбарлардын баарысы мусулман деп келет. Мына Куранда жазылып атат. Муса да мусулман болгон, андан кийин Ибрахим да мусулман болгон деп айтылат да. Демек, биз ушу мусулман деген сөздүн өзүн бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде туура түшүнө алдык. Ушуга келишибиз керек да. Демек, айтып аткандай, ошол ыйык китеп алып келген пайгамбарлардын баарысы мусулман болгон болсо, демек ошо христиандар деле мусулман болгон. Католиктер деле мусулман, яхудилер деле мусулман болгон. Бирок азыр мусулман себеби дегенде бүгүнкү күндө баягы балким мусулман деген сөз араб тилинин контекстинде ошо кийин берилип мусулман болуп калгандыгы үчүн мурунку тилдерде андай сөз колдонулган эмес болуш керек да. Маселе ушунда. Мүмкүн Кудайга ишенген адам деген жөн эле башкача айтылган болуш керек. Мына ошонун маанисин бул жерде Куран ачык айтып берип атат да. Ошо мурункулар эле баарысы ошо мусулман, муслиман, баягы моюн сунган Аллахка, Аллахтын динине, Аллахтын осуяттарына моюн сунган адам деген эле түшүнүк берет бул. Анан биз мусулман десе эле арабтар жалаң эле исламды албашыбыз керек да. А бирок экинчи сурооңуз, мынакей ошо аларды капыр дегенде кандай болуп калат деп. Маселе мында болуп атат. Бул эми менин түшүнүгүм. Муса пайгамбарга Таурат китеби келип түшкөн. Бирок бүгүнкү күндө ошол пайгамбарга түшкөн Таурат китеби канчалык деңгээлде туура сакталды деген маселе бар да. Бурмаламай канчалык деңгээлде туура сакталды деген. Эгерде биз ошол берилген осуятты, берилген закон, канундарды бузган болсок, демек дин да бузулду да. Туурабы? Дин да бузулду, түшүнүк да бузулду, мусулманчылыктын жолу да бузулду деген түшүнүлөт. Демек, ошол себептен гана биз аларды бузулган жолго кирип кеткен үчүн капыр деген түшүнүк айтылат да. Кээ бирлер ушу капыр десе эле жанагы бир желмогустай бир ушундай кабыл алышат, ушу өлтүрүш керек, муну кылыш керек, тигин кылыш керек деген эч кетип атпайбы? Жок, муну жөнөкөй эле кабыл алыш керек. Демек, адашкан адамдар. Динди адаштырып алышты да, болгону ошол эле. Динди туура эмес бузуп алышты дегендей мааниде. Иса пайгамбар деле мына келди, ал Аллахтын осуятын алып келди. Дин деген өзү осуят деген мааниде келет. Аллахтын осуят деп мына аларда айтып атпайбы мынакей 10 осуят, 9 осуят деген эмеден бери келип аткан эмелер бар да. Осуят деген ошо дин. Булар келгенден кийин, Иса пайгамбар өлгөндөн кийин бунун ар бир шакирти өзүнчө бирден китеп жазды дейт. Азырга чейин, азыр бүгүн акыркы 4 китебин колдонуп келип атышат. Ошол 4-өө да канчалык деңгээлде туура сакталды, бул дагы маселе. Экинчиден жана 3 жылдык Кудай деп туруп, булар ошо дагы алып келип алган үчүн буларда дагы чоң жаңылуу кеткен. Ошону менен биз баягы христиан дининин алгачкы түп нускасын дагы жоготтук. Демек, адашты булар. Адашкандан кийин бул ошо капыр деген эле түшүнүккө берилип калат. Эки эле түшүнүк бар, капыр мусулман деген эле. Башка түшүнүк жок. Дин боюнча биз бул Куранда ошо эки эле түшүнүктү берет да. Эгерде туура динде, ошо акыркы динде, туура динде келип аткан адам болсо, аны мусулман деп эсептейбиз. А эгерде адашкан болсо, анда капыр болуп кала берет да. Бул жерде бир мындай бир чоң мындай эмеде карабаш керек да. Демек, ошону туура эмес жеткирген адамдар да экен да бул жерде. Эми ар ким ар кандай туура, ар кандай жеткириш жүрөт. Капыр десе эле бир башкача бир нерсени элестетебиз го. Ошондо жеткиришет экен да бизге. Ошол бул да ошо көпчүлүгүнчө биз ушу Куранды окуп алганыбыздан да. Куранды окуп алганыбыздан анан кийин баягы ар кандай учурлар болгон да. Капырлар менен мусулмандардын ортосунда согуш болгон учурлар болгон. Мына ошондой учурларда баягы жек көргөн адамдардын ортосунда жазылып калган айрым бир материалдар чындап эле ошондой эмени берет дагы биз ошондой кабыл алып алабыз да. Болду, капырды өлтүрүш керек экен, согуш керек экен, мынтиш керек экен. Жок, андай эмес. Куранда кайсыл убакта согушуш керек, кандай учурда алар менен өлтүрүш керек, же болбосо кайсыл учурда согушту токтотуш керек. Баарысы так жазылган. Аны карабайбыз да. Ооба, ошо Куранды окуп жатып башында ошол нерсеге көңүл бөлдүм. Согуш жөнүндө да бар экен. Эгер сен жашап жаткан үйүңдү, жериңди бирөөлөр
бастырып, от Ооба, күйгүзүп, ошондой дайым болсо, чындап эле келип аткан так жериңди маалымат басып болсо. келсе, сен Ооба. өзүңдү коргогонго, жериңди коргогонго тийишсиң деген жери бар экен. Душмандар басып келип ал тургай согуш болуп аткан учурда да алар кайра токтосо дейт, болду согушпайт деп, силер токтогула дейт, кайткыла дейт, аны до конца эме кыла дейт. Ооба, ошондой Жеңилдик жери деп бар моюнуна алып берсе, ошол жерден да согушту токтотуш керек. Аларды аяктын чейин кырып ташта деген жок, мисалы үчүн бурат. Анан мондай жери бар экен дагы. Ал айтты, менин ушундай туруктуу жолум бар дейт. Сени ээрчибей, адашпай жүргөн менин кулдарыма сенин бийлигиң жок дейт. Ушул жөнүндө айтасыз? Мына ушул жерде биз ушу Куранды ачканда эле бир гана сага кулдук кылабыз, бир гана сенден жардам сурайбыз, туруктуу жолго бизди сен туура жолдо дейт. Бул биздин ушу тилегибиз, батабыз ба, биринчи баштаганда мына Кудайдан Куран окуйбузбу, намаз окуйбузбу, дуа кылабызбы, биринчи мына ушу Ихлас сүрөсүнөн баштайбыз да. Бул берде ошо ачык эле айтып атабыз да. Биз Кудайдан ошо суранып атабыз, сага ишенебиз, сенден гана жардам сурайбыз, сен бизди ушу туура жол менен туруктуу жолго башта деп суранып атабыз да. Анан туруктуу жол деген эмне? Бул боюнча дагы ошо бир топ аяттар абдан көп. Мен эми ушунун айрымдарын окуп берейин. Калайык бир эле үмөт болчу дейт. Бакара сүрөсүнүн 213-сүрөтү. Аларга Алла куш кабар жеткирүүчү жана эскертүүчү пайгамбарларды жиберди. Калайыктын ортосунда көтөрүлгөн талаш тартыштардын акыйкат өкүмдөрүн чыгарыш үчүн жазууну да түшүрдү. Аларга далилдер келгенден кийин да өз ара касташуудан улам ыдырап кетишкен болчу. Анын уруксаты менен акыйкатты талаш тартыш кылышканда ыймандуу пенделерди Алла өзү туура жолго салган болчу. Алла кимди кааласа туура жолдон туруктуу жолго салат дейт. Эми бул жерде мына эки маани кетип атат да, туура жол, анан туруктуу жол деген. Мына эки мааниде келип атабыз. Дагы окуйлу. Биз Тооратты түшүргөнбүз. Бул Майда сүрөсүнүн 44-аяты. Анда туура жолда жарык нур да бар болчу. Аллага моюн сунган пайгамбарлар аны менен жөөт динин туткандарга өкүм жүргүзүшкөн. Алладан аларга түшүрүлгөн жазууну коргоого милдеттүү болгон. Аны менен өкүм жүргүзүшүп келишкен. Устаттары менен китепкөй аалымдары буга күбө болушкан. Калайыктан коркпогула, менден корккула. Менин аяттарымды арзыбаган багага сатпагыла. Ким Алла түшүргөн жазууга ылайык өкүм жүргүзбөсө, анда алар капыр пенделер дейт. 45-аят. Биз алар үчүн андай жазганбыз. Жанга жан, көзгө көз, мурунга мурун, кулакка кулак, тишке тиш, жаракатка жараша өч алынат. Ким өчтү кечирип жиберсе, анда анын күнөөлөрү өчүрүлөт. Ким Алладан түшүрүлгөн жазууга ылайык өкүм жүргүзбөсө, анда алар залимдер. Алардын кол алындагы Тооратты тастык кылыш үчүн алардын аркасынан Мариям уулу Исаны жибердик дейт. Ага Инжилди бергенбиз. Анда туура жолда жарык нур да бар болчу. Ал Инжил алардын кол алдындагы Тоорат, туура жол, такыбаларга насаат экенинде тастыктаган болчу. Инжил ээлери андагы түшкөн аяттарга өкүм жүргүзүшсүн. Ким Алла түшүргөн жазууга ылайык өкүм жүргүзбөсө, анда алар ыплас пенделер дейт. Демек, Тооратта айтып атат, алда ошо туура жол бар болчу дейт. Инжилде дагы туура жол бар болчу дейт. Бирок алар ошого жараша өкүм жүргүзүш керек эле дейт да. Бирок бул жерде ошол туура жол эмне деген маселеде келип атабыз. Жана айткандай көрсө, пайгамбарларга ошо туура жол берилет экен. Ошол туура жолду биз эгер туура түшүнүп, ошол туура жол менен жүрсөк, ошол туура жол менен туруктуу жолго жетет экенбиз. Демек, бул еврейлердин дининде да туура жол болгон, Яхудия дининде да, христиандарда да туура жол болгон. Бүгүн мына бизде да туура жол бар. Ошо Куран аркылуу, ислам аркылуу туура жол бар. Демек, ошол жолдор менен кааласа ошо еврейлер да туруктуу жолго чыксын дейт. Тиги иудейлер дагы, христиандар да чыксын дейт ошо туруктуу жолго. Мусулмандар дагы барыңар ошо туруктуу жолго чыккыла дейт. Демек, бул туруктуу жол деген ошол жана биз айткандай ханифтердин жолу. Ошо ал эч качан кетпейт. Бир жана калыс деп айтпадык, ошо калыс адамдар, диндеги калыс адамдар ханифтер деп. Мына ошол жол дагы ошо туруктуу жолго кошулган дагы да. Бул мына бүгүнкү күндө азыр жанагы мисалы үчүн шариат, марифат, тарикат,
анан акыйкат деп 3-4 жол айтылып жүрөт да, муну молекулер алымдар баарыбыз эле колдойт. Мына ошо шарият бул биринчи тепкич. Бул ошондо туура жолдун берилиши. Биз Куран аркылуу ошо туура жолду үйрөнөбүз. А экинчи тепкич ошол жанагы тарикатка жетебиз. Мына ошол туура жолго түшүү да. Биз шариатты үйрөнүп, ошонго моюн сунуп, жолдорун үйрөнгөндөн кийин анан ошо туура жолго чыкканга мүмкүнчүлүк алат экенбиз да. Мына ушинтип кетет. Демек, бул аркылуу мындай түшүнсөк болот экен да. Кайсы дин болбосун, ар бир динде туура жол бар. Ошол туура жолду адам тандап, аягына чейин ошол жол менен баруусу ошол экен да, негизги максат, туурабы? Улам жогорулаш керек да. Улам жогорулаш керек. Мисалы үчүн шарият бул биздин баягы пендечилик, турмуш, тиричилик, бытовой маселе да. Бирибиз менен алака кылышыбыз керек, бирибиз менен мамиле кылышыбыз керек, ортодо талаш тартыш болот, аны чечишибиз керек. Мына ушунун бүт баарысын жоңго салган илим бул шарият. А бирок шариаттан кийин дагы руханий өсүш керек да адам. Мына ошо өскөндө барып ошо жана туруктуу жолго түшөт экенбиз да. Ошол туруктуу жолго түшкөн адамдар булар бузулбайт экен. Ал уже ошондон ары аны шайтан келсе да буза албайт экен, падыша келсе да буза албайт экен, эч ким буза албайт экен, ошо Кудайдын алдында түстүрө берет экен ал киши. Ал ошо Кудайдын жолунан аты берсе да аркага кетпейт да. Ошол жана туруктуу жолдогу адам ошондой деңгээлге жетет экен да. Дагы суроо бар. Анын 7 дарбазасы бар. Ар бир дарбазадан бир бөлүгүнө кирет. Такыба пенделер бактар менен булактарга бейишке кире турган болгондо айтылат. Киргиле, тынч аман болгула дейт. Бул бейиш жөнүндө сөз болду. Эми мынакей, биз баягы баштаганда жиндеримден, анан адам атанын жаралышынан баштадык да, мынакей ошо эки макулуктун кошулган жеринен баштадык да. А бул жерде ошол эки макулуктун акырына келип барар жерин көрсөтүп атат. Мына ошо 19 аятта адам ата менен ошо жиндердин тукумунун миссиясынын аягына жеткенге чейинки жалпы эмени мына ошо 19 аят менен берип атат да. Анын ичинде ошо жолдорубузду да көрсөтүп атат, туура жолубузду да, туруктуу жолубузду да көрсөтүп атат, калыс жол кандай экенин да көрсөтүп атат. Мына ушул жолдор аркылуу, жолдорду кармануу менен биз акыры кыяматка жетет экенбиз да. Ошондо бизге эки эле эме калат экен. Же бейишке чыгасың, же тозокко чыгасың. Башка жол жок. Бул жерде ошо мына так айтып атат, анын тозоктун 7 дарбазасы бар деп. Демек, тозоктун ошо 7 эшиги, эми балким ошол жанагы эмесине жараша болуш керек. Ар бир адамдын күнөөсүнө жараша, деңгээлиге жараша, ошо 7 эшиктен 7 бөлүнүп ошо кирет экен. А бейишке киресиңер дейт, эми бейишти бул баягы хадистерде пайгамбарыбыздын айтканы бар, 8 бейиш деп, 8 эшигинен кирет экенбиз да. Демек, бейиштин эшиги көбүрөөк. Эми бул баягы адамзат менен жиндердин ошол бара турган акыркы точкасына чейинки эмени мына ушул 19 аят менен толук берип аткан деп түшүнүшүбүз керек. Эгерде сиз үйүңүздү сата албай жаткан болсоңуз, же мүмкүн жаңы үй алганы жаткан болсоңуз, анда сиз Аяр Групп агентствосуна кайрылыңыз. Аяр Групп агентствосу Бишкектеги эң алдыңкы сапта турган агентстволордун бири. 6 кеңсеси бар. Жана юридикалык жактан аягына чейин коштоп бермекчи. Анан бунун дагы бир мисалы, мына ачык мисалы. Бизде Кул Кожо Акмат Ясавийдин хикметтери бар да. Бул киши жөнүндө негизи баарысы эле билишет. Бул ошо мына Орто Азиядагы ошо сопучулуктун окуусун негиздеген эң чоң аалым суфий олия болгон бул киши. Сөзүбүз каралды. Сопучулук дегенде кандай түшүнсө болот? Бул суфизм. Суфизм да. Баягы суфизмден бизде кыргызча ошо сопучулук деп айтылып калган да. Мына ушул жерде айтып атат. 11-имде рахмат дайрам толуп ташты. Кудай дедим, шайтан менден раак качты дейт. 11 жашында бул ушу жанагы сопучулуктун эмесин мойнуна алган, шайтан мунга жолобос болуп качканын жөнүндө айтып атат да. Туруктуу жол, мына ошо шайтандар буларга такыр эмеси жетпейт экен. Бул жана калыс кулдар менен туруктуу жолдун деңгээлине жетип калгандарыбыз да. Бул жерде айтып атпайбы, сенин калыс кулдарыңан башкаларды гана азгыра аламын деп. Анан дагы бир эмесинде айтып атат бул жерде. Мына 48-хикмет. Кызыр бабам салды мени ушул жолго, андан кийин дайра болуп таштым мына.
демек бул ошо сопучулуктун негизги учители, бул башы, жана биз айткан Кыдыр алейхисалам экен. Бүт ушул мектептин баарысынын ушу башында жолго салып, буларды ушу тарбиялап туруучу бир устат бар экен, кыяматка чейин тирүү тура турган. Бул ушу мына жана Кыдыр алейхисалам. Эми Кыдыр алейхисаламдан башка дагы туруктуу ошо өлбөстүктүн убактысын алган башка да пайгамбарлар бар. Эми бул боюнча кийин өзүнчө токтолобуз. Анан азыр жана айтып калбадыңызбы, сурооңузга да кошумча да, христиандарды анан тигилерди биз капыр дейбиз деп. Бул маселе негизи бул биздин маселе эмес да. Бул ошо христиандар менен яхудилер болобу, тиги индуизмдегилер болобу, же авеса тиги эмелер дейбизби, алардын жеке өздөрүнүн маселеси. Биз ага киришпейбиз. Себеби дегенде бизге мына Кудай бизге өзүбүзгө жолубузду берди, мына Куран аркылуу. Биз ушул жолду эптеп алсак, бизге ошо чоң абыра. Алар өздөрүнүн жолун өздөрү бузуп алдыбы? Ал өздөрү оңдосун ал жолун. Болбосо келсин, анда биз аларды үйрөтүп, өзүбүздүн жолубузду түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда Темирал агайыбыздын шакирти Баялы Кадырбаевич болду. Сиздин келип көп суроолорубузга жооп бергениңизге абдан ыраазыбыз. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ушу Алла Таала баарыбызды ушу өзүнүн туура жолу менен туруктуу жолго баштасын. Айткансыз. Бүгүн биздин Темиралы агайыбыз менен болгон маегибиз дагы уланмакчы. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта болуңуздар.